Аялдарга азырынча биздин коомубузда кыргыздардын мындай көз карашына, салтыбызга таянсак, биз мындай тең улуттуу, тең гендерге түз караган калкпыз да, негизи кыргыздар. Бирок ошол эле учурда саясий чөйрөдө эркек менен аялга бөлүнбөйбүз деп мен да айтып келем. Биз бөлүнбөйбүз. Бул жерден деген баарыбыз тең укуктуубуз. Орусчасына все равны, но кто-то равнее болуп атпайбы баары бир. Анткени бир мандаттуу округтан эгер 90 Кыргызстанды 90 округга бөлүп туруп, анан ошол жактан аялдар чыккыла десе, 90дон 90 эркектер келет. Мен азыр мисалы эртең шайлоо болсо 90 округтан 90 эркек келет, бир мандаттуу округтан. Аялдар келбейт, такыр келбейт. Көбүнчөсү аялдар көтөргөн социалдык маселелер чөп кетет. Жанакындай зордук зомбулукту көтөрсөм, мүмкүн бир көтөрүшөт, бир эки көтөрүшөт. Анан салынган мектептер, бала бакчалар жөнүндө сөз азыраак болот. Аны мен ойлойм, аялдар коррупция боюнча, аялдар мындай коррупцияга көз карашы өзгөчө болот деп ойлойм да, алар аны колдобойт деп ишенем мен.